Салам достор. Бул видеодо ата-энелердин жана мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн эң актуалдуу суроолоруна жооп бергенге аракет кылам. Силер ой пикириңерди жазып, видеого лайк басып, мага мотивация берип тургула. Мен келечекте дагы ушундай YouTube каналыбыздан түз эфирлерди бат-бат жасаганга аракет кылам. Биринчи суроо. Мектепти бүткөндөн кийин университетке тапшырсам жакшыбы же курска тапшырайынбы деген суроолор. Ар кимдин жагдайы ар кандай, ар кимдин чөнтөгүнө жараша болот. Бирок идеалдуу болот эгерде мектепти бүткөндөн кийин IT багыттарына университетке тапшырсаңар жакшы болот. Диплом алып, андан кийин жумуш издесеңер болот. Ал эми курска тапшырганга эч убакта кеч болбойт. Ошол университетте деле жакшы билим албай атам дегендер акысыз курстардан онлайн окуп, билимиңерди өстүрө берсеңер болот. Университетти бүткөндөн кийин деле курсту 5-6 айлык курс окуп, жумушка да кире берсеңер болот. Эң башкысы силер ошол университеттеги студенттик жашоону көрүп, анан диплом алып чыгасыңар. Кыргызстанда дагы деле компаниялар диплом сурашат ошол себептен. Ал эми такыр мүмкүнчүлүк жок болсо, ошол университетке окуганга шартым жок, же Орусияга барып иштешим керек, же IT курсту окуп иштешим керек деген тандоо болуп атса, анда IT курстан окусаңар болот. IT курстан окуп жумуш издеген учурда кыйыныраак болушу мүмкүн, себеби Кыргызстанда IT диплом сураган компаниялар көп. Ал эми англис тил кошуп окусаңар ошол IT курска чет элдерге, чет өлкөлөргө чыгып, диплому жок иштесеңер болот. Көпчүлүк компаниялар диплом сурабайт. Ошол диплом алсамбы, диплом албасамбы деп сурагандардын себеби кайсыл жерде жашайсыңар, анан канча жаштасыңар, ошого жараша болот. Себеби Кыргызстанда жашасаңар, окууну мектепти жаңы бүтүп аткан болсоңор, анда сөзсүз диплом керек болот экен, себеби компаниялар ошол диплому болсун дешип издешет экен. Ал эми чет элде жашасаңар, жашыңар канча болсо айырмасы жок, дипломуңар барбы жокпу айырмасы жок. Эң башкысы ошол IT компаниянын интервьюсун өтүп, тажрыйбаңар ошол ишти жасай алат экениңерди көрсөтсөңөр жумушка ала берет. Бул суроого жооп ошондой. Дагы университеттерде жакшы билим беришпейт. Ошол себептен курска окусам болобу? Университетте эгерде ошол IT багыты жөнүндө сүйлөйм да, IT багытына тапшырган болсоңор, университеттен өзүңөр ойлогондой сапаттуу билим албай атам деп эсептесеңер, анда кошумча акысыз онлайн курстардан окуй бергиле. Толтура акысыз курстар бар. Мен Гарвард университетинин платформасындагы бөлүшкөм. Ошол пандемия учурунда ачып койгон, дагы деле акысыз. Ошол сыяктуу акысыз курстардан кошумча билим ала берсеңер болот. 4 жыл университетте окусаңар, 4 жылда 4 программалоо тилин үйрөнүп, мындай күчтүү программист болуп чыксаңар болот. Ошол себептен акча кетирип курстарга баргандын мындай зарылчылыгы жок. Акысыз окуй бергиле. Университеттен заочный окуп, диплом алып, курска барып үйрөнсө болобу дейт. Бул дагы жакшы вариант. Эгерде университетте окуп атсаңар, университетти таштап койгондон көрө ошол заочный кылып алып, анан IT курстардан окуп иштей берсеңер болот. Себеби диплом дагы алып каласыңар, кийин билимиңер да болот. Эмне үчүн диплом маанилүү? Кыргызстанда көп компаниялар сурайт. Андан сырткары эгерде IT компанияларда өсөм десеңер, ошол менеджментте, IT компанияда мындай бийик позишндарга тапшырам десеңер, сөзсүз диплом сурайт. Башка багытта болсо дагы ошол жогорку билими бар деген пункту болот. Ошол жерде диплом керек болот. Ал эми жөн эле катардагы программист болом дегендер үчүн чоң компанияларга тапшырган
кандидаттар үчүн диплом маанилүү эмес. Катардагы программисттен өйдө көтөрүлөм дегендер үчүн сөзсүз диплом керек. IT багытына тапшыргым келет. ОРТден кайсыл предметти тандайбыз дейт. Бул суроону агай эжелерден сурасаңар болот. Негизинен IT багытына тапшырам дегендер үчүн ОРТден математика же физика тапшырыш керек болот кошумча. Ошону сөзсүз бирөөсүн тандап тапшырыш керек. Экөөсүн эмес. Математиканы тапшырсаңар болот же физиканы. Ошол бирөөсү. Анан университетке тапшырганда балым жетпей калды, тапшырбай эле орусияга иштеп кетейин деген ойлордон алыс болуш керек. Эгерде балыңар жетпей калса дагы ар кандай жолдору бар. Университетке окуйм деген адам сөзсүз окуса болот. Ошол үчүн ошондой мүмкүнчүлүгүңөрдү кетирбегиле деп кеңеш бермекмин. Анан Кыргызстанда туруп Америкада окугум келет, бирок каражатым жок деген окуучуларга, анан баламды Америкада окуткум келет, кантип окуса болот деген ата-энелерге айтмакмын. Азыр ар кандай түрдүү программалар бар. Ошол программалардын көпчүлүгү акысыз билим алуу, ошол акысыз билим алууга мүмкүнчүлүк берет. Ал үчүн бир аз аракет кылыш керек, издениш керек, даярданыш керек, тест тапшырыш керек. Анан ошол акысыз окууга мүмкүнчүлүк аласыңар. Мисалы, Flex программасы 9-10-11 класстар үчүн эң жакшы программа. Мен Flex менен келген кыздарды интервью алып, Америкадагы видеосун киргизген бул каналыбызга, ошону да көрсөңөр болот. Андан сырткары дагы Европага, Америкага бир канча программалар бар. Аларды буга чейинки видеолордо бөлүшкөнбүз. Ошолорду карап, дедлайнды карап тапшырсаңар болот. Эң башкысы издениш керек. Эгерде акча төлөп окуганга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда акысыз программаларды издеш керек. Аларга сөзсүз даярданыш керек. 11 жыл эч нерсеге даярданбай, эч нерсе кылбай жүрүп, анан 11 класска келгенде мен акысыз окушум керек дегендер дагы туура эмес. Ата-энелер ошол эгерде акчасы жок болсо, баланы эртерээк даярдап башташ керек. Эгерде 5-6 класстан баштап ошол университетке акысыз окутам деп аракет кылып даярдаса, жакшы. Такыр болбоду дегенде 9 класстан баштап жакшы окуп аракет кылса, сөзсүз жыйынтыгын берет. Кыргызстандагы университеттерге акысыз окуса болот, же Америкадагы, Европадагы алдыңкы университеттерге акысыз өтсө болот. Андай программаларга мен бөлүшүп атам. Кадам деген программа бар. Ошол өздөрү даярдап, жардам берип, ар бир кадамдарына көмөк көрсөтүп, Америкадагы эң алдыңкы университеттерге тапшырганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ошол сыяктуу программаларга аракетчил, өзүнүн жашоосун өзгөртөм деген адамдар керек. Гений болуштун кереги жок. Эң башкысы даярданыш керек. Бүт программага даярданыш керек. Жөн эле туруп алып эле ал программага өтүп кетиш мүмкүн эмес. Андан сырткары Түштүк Кореяга дагы бир катар университеттер бар. Ошолорго дагы акысыз окуса болот. Ошол программаларды издеп таап эле тапшырып берсеңер болот. Эң башкысы окуш керек. Биздин өлкөбүз өнүгүш үчүн билимдүү муун чыгыш керек. Билимдүү жаштар болуш керек. Билимге басым жасаш керек. Ата-эне дагы балдары акылдуу, өзүнүн ушул азыркы санариптоорунда өзүнүн ордун табып, жакшы жашап, бактылуу жашаш үчүн билим алыш керек. Ата-энелер ошого көмөк көрсөтүп, жардам бериш керек. Ошол, эгерде дагы суроолор болсо, комментарийге жазгыла. Мен кийинки видеодо ошого жооп бергенге аракет кылам. Ой пикирлер, сунуштар болсо дагы жазгыла. Мен ачыкмын. Ошол силер YouTube'дан түз эфир кылбайсызбы?
ушундай кылсаңыз жакшы болмок эле деген үчүн мен ютубтан түз эфир кылып баштадым. Ошого кийинки түз эфирде жолукканча жакшы калгыла.